Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Таалага мактоо айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар айткан соң, урматтуу мусулман бир тууганым, жашообузда баарыбызга эң зарыл болгон, жана биз аны менен Аллах Таалага жакындаган, жана биз аны менен Аллах Тааланын ыраазылыгын, Аллахтын сүйүүсүн тапкан тобо кылуу жөнүндө сиздер менен бүгүн биз баян кылмакчыбыз. Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу сөзүндө айтат: Бисмиллахиррахманиррахим. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Аса раббукум ан юкаффира анкум сайyi'atikum ва يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. О иман келтиргендер, Аллах Таалага чын жүрөктөн калыс тобо кылгыла. Балким Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирип, астынан дарыялар алып турган бейишине киргизер. Аллах Таала ушунчалык мээримдүү, улуу зат. Биз жашообузда канчалык ката кылып, анын артынан тобо кылган болсок, тобобузда ыхласыбыз менен калыс кылган болсок, Аллах Таала бизди албетте күнөөбүздү кечирет, ага биздин ишеничибиз толук болушу зарыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен бир күндө 100 жолу Аллах Таалага истигфар айтам" дейт. Ал пайгамбарыбыз бир күндө Аллах Таалага 100 жолу истигфар айтат. Ошондой эле пайгамбарыбыз башка хадисинде айтат: "Куллу ибн адам хатта", адамдардын баары катага дуушар болчу. "Ва хайрул хаттаина тавабун", жана ката кылуучулардын эң мыктылары, эң жакшылары алар тобо кылуучулар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Ат-таибу миназ-замби камал ла замбала". Күнөөдөн тобо кылган адам ал күнөөсү жок адам сыяктуу. Жашообузда биз ар кандай күнөөгө чалдыгабыз. Биз пендебиз. Жашообузда билип кылабыз, билбей кылабыз, каталыкка баарыбыз чалдыгабыз. Ошол каталыктын артынан биз тобо кылган болсок, албетте ал тобобуз кабыл болуп, албетте Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Жашоодо көпчүлүк инсандар жашоонун үмүтүн үзүп койгон. Жана дайыма күнөө үстүндө жүрүп, ошол жашоосу менен аябай жашоосу менен бакытты жоготуп, ал инсандар менин бул жашоодо мен бакытсыз болдум, күнөөм көп, менен бул акыретте бир бакыт таппаймын деп жашоодон үмүтүн үзүп койгондар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз жашоодон үмүт үзбөңүз. Албетте сиз тобо кылган болсоңуз, Аллах Таалага калыс кайрылып, өзүңүздүн ыхласыңыз менен тобо кылган болсоңуз, Аллах Таала албетте сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет.